Mına görüp atasır mına Şvetsiya. Mına suunun ile dengizin jeginde de üylөр salып algan mınakey. Gördüңүздөр mü? Onu bayqap koyuңуздар. Mına урматтуу достор. Mınakey. Mına көрүп коюңуздар mınakey. Mına көлдүн жээгинде эле 100 метр анан 200 метр деген ограничение жок. Себеби буларда бүт жанагы септик деген түшүнүк жок буларда. Булар жанагы деги неде очное сооружение деген булар жогорку деңгээлде салынган иштейт. Бир капля түшпөйт болуп буга. Түшүндүңүздөрбү? Суунун 96% салабанан. Булар эми алдан өткөн да бизге азыр эми орнотот да. Бизде очное сооружениени койсоң агып атат, тигип атат деп көрүп атасыз. Мына биякта Швецияда деле аралча көп болсо керек. Эми билбейбиз ал информацияны, анан сурап билебиз. Көрдүңүздөрбү мынакей ондай лайнер. Буга 2700 киши батат экен. Титаниктен бир аз кичирээк дейт. 500тен ашык машина батат экен. Машиналерди жүктөйт экен. Кадимки эле машиналерди жүктөп анан көрдүңүзбү мына аралчаларда үйлөр бар. Көрдүңүздөр тетиги жерде аралча тиме. Үйлөр бар бул жерде. Деревнялар бар, айылдар бар. Көлдүн арасында жашап жаткан тине дайыр лайнер келип атат. Швециядан Финляндияны көздөйт. Булар бирөө тияка, бирөө бияка. Финляндиядан Швецияга келдик. Орта жерде ылгай машиналар келип ушерден кетеби. Ушерден шоток чапалат. Көрүп коюңуздар, достор, Швецияга келдик. Көрдүңүзбү жерде токтойт жерде. Швеция. Лайнер менен келе атабыз. Түндө чыкканбыз, кечинде чыкканбыз 7-де. Швецияга уже келдик биз. Көрүп коюңуздар. Кеткен машина токтоп турат эми, светофор. Ооба. Мынакей. Ооба. Мына көрүп коюңуздар. Урматтуу достор, карасаңыздар. Мына могу кичинекей аралча, кичинекей аралча. Ушул жерде үй салып алып жашайт экен. Моуда аралча, мына Моуда аралча. Моуда аралча. Мына Моуда аралча, муну көрүп коюңуздар. Көрдүңүздөрбү? Мына Моуда аралча. Мына ушуларда жашайт экен үйлөрдү салып алып. Тарабы? Мына көрүп коюңуздар. Кимди? Азыр. Мына. Азыр муну бүтүрүп коем муну. Мына көрдүңүздөрбү? Мынакей, ай. Мына достор, муну көрдүңүздөрбү? Мына кантип керемет жашоо. Мынакей аска таш жеги үй салып алып керемет жаратылышты адамдардын пайдасына пайдаланып ушинтип жашайт экен. Жашоону билет экен булар, ай. Урматтуу достор, биз да ушинтип 95% тоо бизде. Ошонун пайдасын көрөлү, тоого көчүрөлү жашоону. Тоону асып өтөт, тоонун керемет жашоосун пайдасын көрөлү. Мына кичинекей аралча. Мына кишилер жашайт бу жерде. Көрдүңүздөрбү? Достор, мына. Мына чакан эле эчтеке агорот. Эмелери жок экен, бу жерден булар Светофор жок экен. эчтеке айдабайт. Жок, эми булар билет уже. Светофор жок. Мына көрдүң, тияктан да бир. Тетиги кандай эле эмеси? Викинг, э? Викинг келе атат. Анан көрбөйт тиги. Булар коюшуп кетсе эмне болот? Мына көрдүңүздөрбү? Мына кичинекей аралча байкасаңыздар бул жерде. Мына ушул жерде жашашат экен. Мына кийин бир мал сал кармабайт булар. Мына көрдүңүз, лесиби мындай жашоонун эмесин билет экен да буларчы. Кантип жашаш керек? Мына ушулардан үйрөнүш керек. Көрүндү викинг. Sonunda.
Şuna tartı. Yanında tartı oturmuş. Buna Viking. Budağı gelen tatlıyım bunlar. Bugün budağı Finlandiya'ya öğretti. Turağı. Gördüğünde bu Finlandiya'ya gitti. Biz Şvetsiyaga geldik. Buna Viking budağı el tartı. Bırak bu bizki o linerden içeri eкен. Gördün mü? Ne? İçeri ek. Bütün araldı, mon barlı aral buna, mon barlı aral. Bakta karasanız da, bütün aral, mon bar aralçalar buna. Ya Viking Moyak'tan geldi. Gördünüz mü buna? Ha, Moyak'ta görün ограничение turat buna ki. Bunu ограничение şular bilen orijinal yazaydı. Bütün aralça ayağa koyuyorken bir yakta da bir top olsa gerek. Finlandiya'da 180 bin aral var eken ay. Gördün mü? Her birinde yaşaydı buna ki. Mana. Tetikinde daha bir Viking gele tatında. Bunlar avtobusla kaptaydı eken. Arzan transport eken de. Mana hurmatlı dostlar, Şvetsiyanın araççaların görgözü liner'de getip baratağız. Onun bunday kızık tersilerdi görgözeyinde hep görgözüp tartıp atam. Mana. Görüp olunuzlar. Tıpıyıp prema denizin jegini salgan ay. Bularda zakon başka turbayı. Mana gördün, tete askanın başına salıp algan. Bulardın ayel ökmetleri başka çaylığına toqşaydı. Mana ki görüp olunuzlar mana ki. Men ölçüp salgın da bak. Gördünüzler mana ki. Mana jaratılıştı. Ulayta alan birinin yaratılışı үшін пайдаланыш керек. Только ол санитарный состояние тура чечселе. Эмне үчүн көлдүн так жээгинде жашаса болбойт. Эмне үчүн асканын башына үйдү курса болбойт. Так тетиги чокоо барып туруп курса эмне үчүн болбойт? Болот. Биз жанагы түзөң жерде эле жанагы арпа айдаган 5% түзөң жер тутуп жүрүп көн. Толкумдас калгамы. Баары атайын. Мынакей Швеция. Бул серіні Финляндиядан өзгөчөлүк тураткан байкалар. Финляндиядан байкаган эмес, мындай суунун жээгиндеги үйлөрдүчү башкача. Финляндиянын экономикасына караганда Швецияда күчтүү экен да. Бияктын экономикасы күчтүү, көрдүңүздөрбү? Биякта жашоо башка. Финляндия 7 жыл болуптур. Iya. Финляндия самая счастливая страна келип алды 7 жыл үчүн. О, да. ВВП боюнча алдыда экен Швеция. О, да. Швеция Мына жашоо шиякта. Жөнүндө жүрүп окшойт кечасында. Биякта жашоонун Коробкам бияк. билишет да. Биякта жашоо деңгээли Финляндиядан бир топ экен. Өйдө экен. Старший брат экен. Пятерки самых счастливых стран, да? Финляндия. Так, мына достор. Азыр биз балконго чыктык. Мынакей Швеция, Стокгольмга келип калдык. Лайнерден чыгып атабыз. Швецияга келдик. Мына көрүп коюңуздар. Деңиз жээгиндеги вокзал мынакей. Бул поезддан, лайнерден кедейге машина чыгып атат, көрүп коюңуздар мына. Бул машинанын баары көрүп атасыздар мына. Мына моуну көрүп коюңуздар мына. Кедейген фуранын бар жерден чыгып атат мына. Мына көрдүңүздөр мынакей мына. Ол чыганы монда кетип атат. Мына могу машинанын баары ушу лайнер менен келди мына. Көрүп коюңуздар достор, мынакей логистиканы көрүп коюңуздар. Транспорт. Деңиз транспорту кандай болот мына. Ягын карап койгула. Мынакей. Мына деңиз вокзалына келдик да. Шундыйдыр бу. Мынакей.
Мына дағы көріп қойыңыздар, урматтуу достор. Могул лайнерден момундай кидейген фуралар чыгып атат. Мына көрдүңүздөрбү мына? Финляндиядан келди ушунун баары. Финляндиядан келди Швецияга. Мына ушундай керемет экен мына. Мына албетте булардан транспорт арзан болот. Көрдүңүздөрбү мына кидейген фуралар келип мына түшүп атат мына. Эми кайра могу жактан мына моголарды көрдүңүз, булар буяка кирет экен кайра. Могунун баары эми буяка кирет мына. Транспортна келген машина чыгып кетти. Булар кирет экен. Мына көрдүңүздөр мына. Мына порт, порт. Швеция. Стокгольмга келдик. Стокгольм шаары. Недвижимость в Швеции дорогая. Мы можем ехать вниз к бухте, это и русская, а потом... Стокгольм көріп Понял? Это Валде-Машин, да? Да, Валде-Машин. Стокгольм. Вот мы с вами съезжаем в Королеву. Вот, недвижимость еще. Көрдүң жегин кантып этишкен. Көрдүңүздөр мына ресторан бүт. Көрдүңүз прямо түйүн. Өркүндө түшкөн. Стокгольм. Стокгольм. Музей. Музей дейт. Ар кандай музейлер көп экен. Музей викингов дейт. Трамвай жүрөт экен. Галерея справа от вас, художественная. Көрдүңүз мына пешоход. И мы подъезжаем с Электели токтоп калды самому болчу. известному Пешоходду көрүүлөр. самой известной шведской группе. Бу жерде Какая? Какой музей? жол тартиптери өтө строго экен. Музей группы Абба. Вот Абба справа от вас. Группа Абба, конечно, помогла. Архитектуралар таптак башкача. Мына маяласка. А справа и слева. Жердин структурасы Финляндия менен Швеция окшош экен. Бүт жерде аска. Жердин баары аска болот, аскаташ. Граниттер. Ошонусуна карабай курушат экен майгадарбы. Жолду жарат экен, жардырып кесет экен. Мына көрүп коюңуздар, трамвай кетип атат могу жерден. Тиягынан да кетет экен трамвай, мындай да кетет экен трамвай. Көрдүңүздөрбү? Жол логистикасы кандай? Особняк, который когда-то принадлежал российской императорской семье. Николай II был императором и шведскому королю Оскару II. Была такая великая княгиня Мария Павловна. Она вышла замуж, правда, неудачно за принца Вильгельма. Вот шведский король и русский, российский император подарили молодоженам вот этот. Да, и бесконечно такой. Ага. Просто проехать. Я, из Киабара, окей. В глубину мы сейчас развернемся, потому что у нас дождь не пойдет. У нас не так много времени. Көрдүңүздөрбү? Баардык жерде асфальт. Если говорить вот об этом острове, а мы сейчас делаем разворот, между прочим, около еще одного особняка принца художника, принца Евгения. Мы не Мына понравились. көлдүн жээгинде үйлөрдү көрүп коюңуздар. Они есть? Коттедждер. Так көлдүн түбүндө экен элечи. Задавайте вопросы, если вас перебивайте меня, потому что если что-то будет, Биз дагы я скажу, что я вам потом. Кыргызстанда көлдөр көп өтө. Тоолордо. Ошо тоолордун түбүндөгү көлдөргө эми ончалык жакын эмес, 100 метр кылып тигип анан ушинтип освоить этип, ушул жакта туризм берип турсак, кандай сонун. Любой киши барат, жакын болот. Хотя, конечно, Туризм менен шарт болот, шарт керек. появились именно квартирные дома. Там вот вдалеке слева. Мына көрдүңүз, жабырактан тазалайт барган үйдө отур. Жолго тротуарга түшүп калган жалбырактарды үйлөп, жака чогултуп атат. У нас дрессировка диких животных запрещена. У нас есть очень красивый дельфинарий. И там сейчас его хотели закрыть, но куда дельфинчиков? Там 11 штучек.
работать недешево. Да и сейчас, поэтому пока идут концерты, представления, но постепенно будем все больше закупать дельфинов не будут. Ну, вот в осенний салон стоят сегодня четверг, и вход бесплатный в осенний салон для некоторых, ну если для пенсионеров, ну там всякие разные, поэтому будем стоять в очереди. Ну и вот мы с вами сейчас справа видим памятник Крыжа. Это последний памятник шведского короля. Это Карл XVII, 19 века. Больше памятников шведским королям в Испании. Очень красивые здания, построенные в конце, направо, в конце экономики. Поэтому и продолжили строительство. Король приказал увеличить пушки, ядра. Ну, в общем, приказов было много. Голландцы строили корабль, изменили расчеты, но все равно. Ошибка самая тривиальная, самая простая. Ошибка в расчетах. То есть он был узкий, его подводная часть была небольшой, и он его как консервную банку перевернуло. Вот, пойдемте посмотрим корабль. Это из дерева, да? Это из дуба, да. Из дуба, да? Да. Полностью военный деревянный. корабль, да, был? Военный Это корабль. военный корабль. Ничего себе. Да. Весил этот костюмчик, водолазная амуниция, 100 килограммов. Ну, вы же понимаете, в воде все легко. Да. В воде можно поднять. И вот, ой, извините, я тут вот немножко. И вот вы видите здесь, это водолазы. Это Пер Эдвин Фельтинг. Он был главным водолазом, бригадиром, командиром водолазной компании. А сам человек, вот если вы можете... Мына Моуреки 1626 жылы құрылған корабль екен, военный корабль. Білдіңіздер бе? Ұзындығы 60 метр дейді. Бұл ошол единственный корабль екен дүние жүзінде. Бұл жаңы соғып тұрып құрып қой бергенде 1,5 километрден кейіннен чөкіп кеткен екен. Ана мұны 500 жылдан кейін көтерішіп тұр. Қазір музей қылып қойып тұр. Мына достар, біз қазір Стокгольмда жүреміз. Стокгольм университетінің жанында мынакей. Мынакей. Ошоға келіп, мұғалімдермен жолығып шықтық. Моуреки жаңағы мусор салған ящиктер көрдіңіздер мынакей. Әрбір түріменен мына пищевой, бөтөлкө, ана қағаз. Ошонун үстүндө мына күн чырагы бар, ар биринин пресси бар. Могу жерде мына салат мына. Анан бул пресстей берет, анан өзү пресстен муну бирден машинаны алат экен. Мына муну Финляндияда көрдү элек, муну азыр Швециядан көрүп, тартып атам муну биздин мэрлерге, акимдерге, айыл өкмөттөрүнө, шаар жетекчилерине ушуну көрсө экен деп атам да. Жалпы өзүбүз деле көрөлү ушуну. Ушуну талап кылалы.